Мыйзам боюнча Нарын районунун административдик аймагындагы 6288 гектар болгон Кумбел жайлоосу Кочкор районунун малчыларына 2020 жылга чейин тиешелүү болуп келген. Өкмөт быйыл ал мыйзамга өзгөртүү киргизип, жайытты пайдалануу мөөнөтүн 2030 жылга чейин узарткан. Кочкор районунун жашоочусу Казбек Төлөмүшов мыйзамдуу түрдө жайыт биздики деген Кочкордун малчылары Кумбелди көздөй барып, Нарын районунун жашоочулары киргизбегендигинен улам учурда Кочкордун малы мыйзамсыз делген Кара Кожур жайлоосунун жайытында кармалып жатат дейт. Кара жылга дагы кыштообузду бергиле, биз Кумбелдеги жайлообузду беребиз Кочкорлуктарга деп бийликке талапты жерге дайыр өкмөттө коюшту. Биз ал жерден аны өзүңөр чечип алгыла, биздин мыйзамдуу жер Кумбел ачып бергиле десек, 5 күн жатты ошол жерде, бир да ачып кайра эл көбөйгөндүн үстүндө болуп киргизе албай коюшту. Анан айры жок биздин чабандар өзүбүздүн административдик территорияга көчүп барууга аргасыз болушту. Ал эми Кара Кожур мыйзам боюнча Нарын районунун Миң Булак айыл өкмөтүнө карайт. Ошол себептен Кочкордун малчылары Кара Кожурдун жайытында мыйзамсыз малын багып жатканына Миң Булак айыл округунун жашоочулары нааразы. Пикир келишпестик ушундан улам келип чыккан. Буга байланыштуу 14-июнда Кочкор районундагы Кара Кожур аймагында жайыт маселесин чечүү үчүн жергиликтүү тургундар чогулушкан. Анын бири Нарын районунун Миң Булак айылынын тургуну Каниет Арипов. Ал эң башкысы элдин ынтымагы маанилүү деп эсептеп, тынчтык жолу менен өкмөт өкүлдөрүнүн маселени оң жагына чечип берүүнү өтүнөт. Бул жайыт маселесин биз эки элдин кагылышуусун каалабайбыз. Эки элдин ынтымагы чыңала бериши керек биз үчүн. Болгону ушул бийлик өкүлдөрү убагында ушул маселени чечип берсе, эки элдин ынтымагын ыдыратпай чечип берсе, ушу Кочкордун элине деле, Нарын районунун элине деле аябай бир жакшы нерсе болот эле да. Эгер мамлекеттин менчиги болсо, эмне үчүн эки айыл өкмөт талашып атат? Биздин жерибиз деп, биздин жайытыбыз деп. Мына проблема башында жатпайбы, пирамида болуп туруп. Келип чыккан чырдан улам өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү жерине барып 20 күндүн ичинде көйгөй чечилет деп ишендирген. Бул маселе бүгүн Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология боюнча комитетинин жыйынында да каралды. Бул боюнча эң негизги маселе ушул талаш тартыш маселелер мыйзам чегинде чечилиш керек. Андан тышкары ушул элдин талабы менен биз дагы мына ыйгарым окуктуу өкүл Эмил Абдыраимович дагы ушул өкмөткө маселе коюп, бул маселени ушул атайын ушул ведомстволор аралык комиссия түзүп, ошол комиссия аркылуу чечели деп сунуш киргизген. Анан азыр өкмөт колдоп ушундай комиссия түзүлдү. Мыйзам баарыбызга бирдей. Эң негизгиси ушул мыйзамдын аткарылышын биз камсыз кылып, ошонун үстүндө иш алып барышыбыз керек. Бул боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, өкмөт тарабынан аталган маселе боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, 2 аптанын ичинде мыйзам чегинде жайыттардан кимге таандуулугу боюнча чечим чыгарыларын билдирди. Акыркы мезгилдеги мына Кочкор районунун эли менен Нарын районунун элинин ортосунда ошол жайытта талашуу маселеси пайда болду. Азыркы мезгилде бүгүн өкмөт атайын комиссия түзүлдү. Бул комиссия мыйзамдуулугуна жараша ошол жайыт маселесин чечип берүү үчүн иштерди алып бармакчы. Бир 12 жуманын ичинде бул маселени биз толук кандуу чечип, элге түшүндүрүп, ким кайсы жерди кандай колдонуш керек экендигин тактап берүү иштерин бүтүрүшөт. Айта кетчү нерсе, баардык жайыттарды пайдалануу бүгүнкү күндөгү биз колдонуп келген мыйзамдын чегинде жүрүш керек. Ал үчүн өкмөт баардык иштерди жүргүзөт. Учурда абал туруктуу, тартип бузуулар катталган эмес. Мыйзам баарына бирдей экенин Нарын жана Кочкор райондорунун жашоочулары жакшы түшүнөт. Кочкорго тиешелүү жайыт Нарын районунун аймагында болгонун түшүнгөн жергиликтүү тургундар Кочкор малчыларына Кара Кожур жайлоосун берип, ал эми Кумбелди Нарын районуна калтыруу керек деген пикирин айтышат. Ал эми бүгүн түзүлгөн комиссия эртең бул көйгөйдү чечүү үчүн ишин баштайт дейт өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.